Арыбаңыздар достор. Бүгүнкү биздин чыгарылыш бокска арналмакчы. Биз азыр спорт сарайындабыз. Бир нече убакыттын ичинде ушул рингдин үстүндө 39-чу эл аралык Дүйшөнкул Шопоков атындагы бокс боюнча мелдеш башталмакчы. Анда эмесе, кеттик. Бокс англисчеден которгондо боксинг, сокко. Спорттун бул түрүндө мушкерлер атайын колгаптарда мушташат. 3-төн 12 раундка чейин жеткен мушташты рефери көзөмөлдөйт. Спортчу жыгылып 10 секундтун ичинде кайра аягына тура албаса, же мелдеште улантканга мүмкүнчүлүк бербеген жаракат алып калса, анда беттешүү токтотулуп, жеңиш атаандашка ыйгарылат. Эгерде берилген раундтардын ичинде жекеме-жеке мелдеш токтотулбаса, анда жеңүүчү калыстардын эсеби менен аныкталат. Бокс чыныгы жекеме-жеке күрөш болуп, биздин доорго чейинки 688-жылы пайда болгон. Ал кезде мушташуу алгачкы жолу Олимп оюндарынын программасына кирген. Заманбап бокстун тарыхы Англиядан башталат. 18-кылымда пайда болгону белгилүү. Айрым өлкөлөрдө бокстун өзгөчө түрлөрү бар. Францияда сабат боксу, Мьянмада болсо лет хвей, Тайландда муай-тай боксу жаралган. Ошондуктан классикалык бокс англис боксу деп аталат. Кыргызстандагы бокс мектеби дүйнөгө белгилүү. Анткени мекенибизден мыкты мушкерлер далай ирет жогорку деңгээлдеги чеберчиликти көрсөтүп, өлкөбүздүн намысын татыктуу коргошкон. Алардын ичинде Орзубек Назаров, Андрей Курнявка, Алмазбек Раимкулов, Алексей жана Михаил Круц, Айбек Абдымомунов сыяктуу жылдызы жанган чемпиондор бар. Бул легендарлуу спортчулар өз аттарын спорттун тарыхына алтын тамгалар менен чегип, өлкөбүздүн атагын дүйнөлүк ареналарда чыгарган. Кыргыз бокс мектеби Азиянын 10 мыкты чеберчилик мектептердин катарына кирет. Азыркы учурда да келечектен көптү үмүттөндүргөн таланттуу жаш мушкерлерди өстүрүп жатат. Жакында Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда бокс боюнча Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоков атындагы эл аралык турнир ийгиликтүү өттү. 39-чу болуп саналган бул турнирге 12 мамлекеттен 139 мушкер ат салышты. Кыргыз спортчуларына ырахат тартуулаган бул турнирде бүйүр кызыткан учурлар, адреналин, жеңишке болгон зор умтулуу, ийгиликтин кубанычы жана жеңилүүнүн ызасы толуп ташып турду. Бүгүн биз ошол спорт майрамынын демин биздин көрсөтүүбүз аркылуу сиздерге тартуулоого аракет кылдык. Эмесе, биз менен бирге болгула. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул көшөгүн артында биздин курама командабыздын мушкерлери азыр бул Шопоков турнирине даярдык берип турган кези. Жүрүлө көрөлү кандай экенин. Бул эл аралык турнирге алдыңкы боксчулар чогулгандыктан беттешүүлөр абдан кызуу өттү. Турнирдин акыркы күнүндө финалдык мелдештер өткөрүлдү. Жалпысынан 10 финалдык таймашка Кыргызстандын атынан 7 мушкерибиз жетип келди. Килограмм салмак категориясында финалга мекендешибиз Турат Осмонов менен Казакстан командасынын өкүлү Сакен Бибосунов кездешти. Турат мыкты даярдыкты көрсөтүп, биринчи эле финалдык мелдеште көрөрмандарды жеңиш менен кубандыра алды.
Урматтуу достор, менин жанымда болсо биздин биринчи алгачкы байгелүү мушкерибиз Турат Осмонов Турат аты. Турат, бул байгең менен куттуктайбыз. Рахмат. Ушул жеңишиңди кимге арнайсың? Эң биринчи бул жеңиш мага өтө оор болду. Башкы машыктыруучубуз Абдылхан Бекболотовго абдан ыраазычылык терең билдирем. Жеңишимде болсо 3 февралда уулду болгом. Уулум Саматка арнайм. Жеңишимде. Бешик бек болсун. Рахмат. Анан жалпы кыргызстандыктарга. Жалпы кыргызстандыктарга арнайм. Барыңыздарга рахмат чоң. Кыргызстаныбызда элибизде тынччылык болсун. Спортту сүйгүлө, боксту сүйгүлө. Биринчиден бул 39-жылгы эл аралык мелдешти өткөзүп жатабыз. Өтө тургандын максаты дагы биз жөндөн эмес булчу. Биз бүгүн быйылкы жылы Олимпиаданын жанагы жолдомо алган учурларында биз ушул мелдешти өткөзүп, биздин балдар кээ биргилерге балким бүгүнкү күндө кээ бирги тажрыйбалар жетпей калса, ушул жерден азыр биз карап, эмнеси жетишет, эмнеси жетишпейт, ошолордун үстүнөн иштеп, анан мартта боло турган жолдомо боюнча аларга эл аралык мелдеш болот. Кытайга ошого азыр биз балдарды даярдайбыз. Анан жетишпеген кемчиликтер жерин ушул жерде жоюуга аракет кылабыз. Анан бул экинчи чоң нерсеси, биз жанагы биздин өзүбүздүн жаш балдардын арасында жанагындай патриоттук мекен сүйүү деген сезимди ойготуу боюнча. Эмне дегенде биздин бул батырыбыз Дүйшөнкул Сопоповду эскерип жүрүшүбүз керек. Бул Дүйшөнкул Сопоповдун Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Сопоповдун турнири 39 жыл өтүп атат быйыл. Бул турнир болсо бул өткөн мурунку жылдарга караганда өзгөчө болуп атат. Себеби дегенде ушул турнирге быйыл 10 өлкөнүн командасы келишти. Бул болсо биринчи жолу Африка континентинен Алжир командасы, ошондой эле Ирак, Арабские Эмираты, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Кыргызстан, Россиянын эң күчтүү командалары келип катышып атат да. Мен айтып кетерим, биз дагы ушу биздин курама команданын эң күчтүү балдары Кыргызстан боюнча боксташып атат. Себеби дегенде ушу турнирдин астында биз сапатын көтөрөлү деп бүт жанагы жакшы биздин эң мыкты Кыргызстандын мушкерлери боксташсын деп ар бир областтарга 4төн гана квота бергенбиз. Ошо менен ушу сапаты жакшы болуп, мен ойлойм, турнир аябай чоң, өтө чоң деңгээлде өтүп атат депчи. Анан айтып кетерим, бул турнир болсо биз азыр алдыда боло турган ар бир тренердин, ар бир мушкерлердин алдыда койгон максаты бар Олимпиада оюндары. Анан 23 марттан 2 апрелге чейин Кытайдын Гуан деген шаарында лицензионный Олимпиадага турнир болот. Ошого даярдыктардын бири ушу Дүйшөнкул Соповдун турниричи. Ошого биз колдон келишинче ошо турнирге даярданып атабыз да. You may be the only love I had ever known, and it's got to last forever. Things are on and now it's over. Your love is gone, though mine is still around. Элүү 2 килограмм салмакка чейинки боксчулар арасында Алжирден келген Мухаммед Флиси менен кыргызстандык Азат Усеналиев беттешти. Дүйнө кубогунун күмүш медалынын ээси алжирдик мушкер беттеште өзүнүн жогорку деңгээлин көрсөтсө да, биздин боксчу андан кем калбай чеберчилигин көрсөтө алды. Бул финал өтө кызыктуу өтүп, аягында Азат Усеналиев алтынга татыктуу болду.
Урматтуу достор, менин жанымда Кыргызстанды дагы бир жолу өзүнүн жеңиши менен сүйүндүргөн атактуу мушкерибиз Азат Үсенелиев турат. Азат, жеңишиң кут болсун. Куттуктайбыз. Айтып берсең, бул жеңишти кимге арнайт элең? Бул жеңишти ата энеме, бир туугандарыма жана ушу жалпы кыргыз элине арнап кетем. Бул жеңишим деген бир гана жеке эмес, баардык эле кыргыз элинин жеңиши деп эсептейм. Ошондуктан баарын куттуктап кетмекчимин. Чоң рахмат. Азат, айтсаң, акыркы учурда бизди жакшы сүйүндүрүп жүрөсүң да, бир жакшы ийгиликтер мененчи. Алдыда турган кандай бир максаттар бар? Алдыда Кудай буйрса март айында Китайда лицензионный тренер болот, Олимпиадага. Ошол жака азыр даярдыктарды көрүп жатабыз. Буйрса ошол жактан бир жакшы ийгилик көрсөтүп, лицензия алып аны кубандырганга аракет кылабыз. Кыргызстандыктар баардыгы сага ишенишет. Бизге жолу бир лицензия менен келишиңди каалайбыз. Рахмат. Куттуктайбыз, дагы бир жолу чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн бокстун деги эле бир спорттун бир чоң майрамы болуп жатат да. Айтсаңыз, ушундай спорттук иш-чаралар, мелдештер биздин жашоочуларга, биздин элге, жаш муунга кандай таасирин тийгизет? Эми өзүңүздөр билесиздер, Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган эл аралык мелдеш бул Советтер Союзунун учурунан бери болуп келатат да. Эми Кудай буйруса быйыл мына бул эл аралык мелдешке өзүнүн башка мамлекеттерден дагы келгенине мына кызыктырып атат да. Мына биринчи жолу Африка мамлекеттеринен, ошондой эле чыгыш баягы Араб Эмираттарынан келип, ошондой эле Кытай мамлекеттеринен келип, бүгүнкү күндө бул эл аралык мелдешке дүйнө жүзүнүн кызыккандыгы, күчөп аткандыгын биз байкап турабыз да. Бирок өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр баягы спорт сарайы өтө абалы начар. Мындай чоң мелдештерди өткөрүү үчүн бир учурда 2 же 3 ринг коюп туруп, анан кийин ошондой бир мүмкүнчүлүк болсо жакшы болот эле. Негизи дүйнө жүзүндө өзүңүздөр билесиздер, баягы мелдеш күнү эле бир ринг калат да, калган күндөрү 3-4 рингден коюлуш керек да. Эми Кудай буйруса өкмөт тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан дагы азыр талаптар күчтүү. Биз дүйнөлүк стандартка туура келе турган жакшы спорт залдарды куруп, биз спортсмендерге ыңгайлуу шарттарды түзүп беришибиз керек да. Бизде бүгүнкү күндөгү мамлекеттен, республикалык бюджеттен каралып аткан, баягы боксерлорго каралып аткан акча каражаты бул өтө эле аз да, салыштырмалуу кошуна мамлекеттерге караганда. Ошондуктан биз келечекте олимпиадалык баягы мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүк талабыз дей турган болсок, жакында мына эл аралык мелдештер болот. Биз лицензияларды алышыбыз керек. Ошон үчүн биз өзүбүздүн спортсмендерге жакшыраак көңүл бурушубуз керек. Азыркы жаңы парламенттин атынан биздин Кыргызстанда спортко бир өзгөчө көңүл бурулабы? Ооба. Азыр дагы парламентте биз өзгөчө маселелерди көтөрүп атабыз. Эмне үчүн де быйыл 2016-жыл бул Рио-де-Жанейрода Олимпиада оюндары болот. Ошого Кыргызстандын курама командасы жакшылап даярдансын деп, анан колдон келишинче бүт өкмөткө дагы айтып атабыз. Ошо убагында жана финансылар бөлүнүп, эмне үчүн дегенде Олимпиадага азыр лицензияларды завоевать этиш керек деп. Ошого жакшылап балдар даярдык көрсүн деп, ошондой иштерди кылып атабыз азыр. Агай, сизге чоң рахмат, сизге ийгилик каалайбыз. 56 килограмм салмак категориясында дагы бир алдыңкы мушкерибиз Өмүрбек Малабеков менен Өзбекстандан келген Сардор Музапаров финалга чыгышты. Эске сала кетсек, Малабеков Украина атамандары деген жарым профессионалдык бокс командасына легионер болуп чыгып жүрөт. Бул беттешти Малабеков ийгиликтүү өткөрүп, биринчи орунду багындыра алды.
64 кг салмакка чейин боксчулардын арасында кыргызстандык мушкер Эрмек Сакенов техникалык жеңиш менен өз атандашын ута алды. Ну, я приехал сюда в качестве гостя. Мен бул Алматыда болуп жаткан мелдеште жүргөн элем. Мындай спорттун майрамына чакыруу келгенде абдан кубандым. Анткени жаш кезимде мен да ушул турнирге катышып алдыңкы орундарга жетишкем. Азыр болсо мынтип конок болуп отурам. Мен байкашымча Кыргызстанда бокс деңгээли өсүп жатыптыр. Олимпиаданы багындырчу мушкерлер бар экен. Бүгүнкүдөй иш-аракеттер калк арасында спортту жана дени сак жашоо образын пропаганда кылганга жакшы өбөлгө түзөт. Хорошее ощущение начала года. Мен Россиядан келдим. Бул эл аралык турнирдин аттагы бизге да белгилүү. Ошондуктан алдыңкы мушкерлерибиз бүгүн катышып отурат. Азиянын, дүйнөнүн биринчи орунда турган спортчулары чогулуптур. Чеберчиликти жакшыртып, тажрыйбаны өстүргөнгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жерде пайдасын айтсак абдан чоң, анткени бүгүнкү өтүп аткан 39-чу турнир Шопоков атындагы бокс түрү боюнча бул эл аралык деңгээлдеги мелдештердин бири. Ошол Кыргызстандын ушу бокс түрү боюнча машыккан каймактар десек болот. Ушу биздин спортчулар 10 мамлекеттен келген курама команда күчтүү мушкерлер менен баягы күчүн сынашып, анан чеберчилигин элге көрсөтүп атат да. Анан бул жерде мындай ачык айрым мушкерлерибиздин баягы чеберчилигин интернеттен же телевизордон көрөбүз, бирок түрүлөй ушул залдан көрүш дагы бул чоң таасир тийгизет. Жаштарыбыз келип көргөндө ушул чеберчилигине кызыгуу аркылуу бир эми баары дебейли, бир келген 10 баланын бир экөөсү ушул спорттун түрүн сүйүп калып, ушу менен машыгам деп чечет да. Анан ошо жакын жерде зал издеп, спортко тартылууга дагы бир чоң шык кошот. 91 кг салмактык категориясында Орусиядан келген Ислам Такеев менен Кыргызстандын өкүлү Сергей Паренко жолукту. Эки спортчу тең бүт күчүн бул беттешти жумшашты. Бирок мекендешибиздин упайы көбүрөөк болуп, жеңиш Паренко Сергейге ыйгарылды. Мен Алжирден Кыргызстанга биринчи жолу келдим. Силердин өлкөңөр абдан жакты. Кыргыздар меймандос элекен. Буга чейинки мелдештерден мен Олимпиада оюндарына лицензия утуп алган элем. Бирок ага карабастан бул турнирге келүүнү туура көрдүм. Анткени келечектеги ата-андаштарымды көрүп кеттим. Бул жакта спорт күйөрмандары абдан берилип, спортчуларын колдойт экен. Ошонусу жакты. Наш вот этот турнир международного Бул турнирде калыс катары катышып жатам. Мен байкашымча жыл сайын Шопоков атындагы мелдештин деңгээли өсүп жатат. Калыстардын тобу да көбөйдү. Мелдеш тууралуу айтсам, беттешүүлөр таза өтүп жатат. Бул мелдеш экинчи жолу Азия бокс конфедерациясынын жана АИБАнын календарына кирип жатат. Демек, бул турнирдин бийик деңгээлинин көрсөткүчү. Урматтуу көрөрмандар, өзүңөр күбө болгондой, быйылкы турнирда ушуну менен ийгиликтүү аяктады. Турнирдин командалык эсеби боюнча Кыргызстан биринчи орунду багынтып, жалпысынан биздин мушкерлер 14 медальга ээ болушту. Экинчи орунга Орусия курама командасы ээ болуп, жалпысынан 6 медаль алышты. Казакстандын мушкерлери 7 медаль менен 3-чү орунга татыктуу болду. Бул мелдеш көрсөткөндөй, кыргыз боксунун деңгээли алда канча өсүп, биздин мушкерлер дүйнөнүн мыкты спортчулары арасында тең талашканга баардык мүмкүнчүлүктөрү бар экенин дагы бир ирет далилдей алышты. Демек, алдыда турган Олимп оюндарына биздин спортчулар жакшы ийгилик жаратарына ишеничибиз чоң.